Учурда спорт ордосунда Бишкек мэриясынын райондук администрациялардын кызматкерлери кайрымдуу жарандар Баткен облусуна гуманитардык жардамдарды чогултуп жатат. Бул тууралуу муниципалитеттен билдиришти. Учурда жүк ташуучу унаа кетти. 67 тонна гуманитардык жардам жөнөтүлдү. Алардын арасында эң керектүү буюмдар, жеке гигиена каражаттары жана башкалар. Мындан тышкары дары-дармектер менен спринтер жөнөтүү пландалууда деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, баткендиктерди колдоо максатында Борбор калаада гуманитардык жардамдарды кабыл алуу пункттары, ошондой эле акча каражаттарын которууга боло турган атайын банктык эсеп ачылган. Мына азыр Кудай буюрса МЧСтен 2 автоунаа жүк ташуучу коюлуп, мына биринчи автоунаа көзүңүздөр көргөндөй толду. Вот жакында мына уже 5-10 мүнөттө экинчи машинабыз келип атат. Мына волонтерлордун жардамы менен азыр толук кандуу машинага топтолгон гуманитардык жардамды жүктөө процессин көрүп турасыздар. Буюрса бул автоунаалар эртең менен саат 5-6ларда жолго чыгарабыз. ГАИ кызматкерлеринин коштоосунда.